Республикасының президенті Жапаров Садыр Нуркожоевич. Кумтөр ишканасынын 30 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу азем 19 октябрь күнү Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана жогорку кеңештин бир катар депутаттары баш болгон. Өлкөбүздүн жогорку бийлик өкүлдөрү катышкан иш-чарага Кумтөрдүн ардагерлери, эмгектин алдыңкылары жана Кыргызстандын белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмерлери сыйлуу конок катары чакырылган. 20 жылдан ашык убакыттан бери Кумтөрдү элге кайтарууга катуу жан өргөн өлкө башчысы Садыр Жапаров өз сөзүндө мындан ары Кумтөр эле эмес башка кендерди дагы мамлекет өзү иштете баштаарын баса белгиледи. Эсимде Кумтөргенине мындан туура 21 жыл мурун 2002 жылы алгач ирет барган элем. Ошондо Кыргызстандын иригениндеги иштин жайын байкап, каңырыгым түтөп, жүрөгүм сыздады эле. Ошол күн ошол убакыттан тарта Кумтөр үчүн Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгы үчүн улуу күрөшүм башталган. Ошондон тартып башкы мүдөөм, максатым элдин байлыгын элге кайтарып берүү болуп, мал төкмөл саясатка башымды сайып, кандай оор, кандай кыйын күндөр өтсө дагы андан баш тартпай көп жылдык өмүрүм өттү десем болот. Бирок эч болгончо кеч болсун демекчи, акыр Кумтөр элге кайтарылды, мамлекеттин ээлигине өттү. 30 жылдык мааракенин урматына үзүрлүү эмгеги үчүн Кумтөрдүн бир катар кызматкерлери өлкө башчысынын колунан жогорку мамлекеттик сыйлыктарды алышты. Алардын арасында Кумтөр Голд компаниянын директорлор кеңешинин мүчөсү Умбеталы Кыдыралиев даңк медалы менен сыйланды. Компаниянын вице-президенти Кубанычбек Турдукожоев Кыргыз Республикасынын геология кызматына эмгек сиңирген ишмер наамын алса, Дмитрий Далматов Кыргыз Республикасынын Арда грамотасы менен сыйланышты. Бул демилгени 2012 жылы баштаган. Кумтөр элге таандык болуш керек деп, мамлекетке келсин депчи. Кийин мен 6 чакырылыштын депутаты болуп турганда мамлекеттик комиссия түзүлүп туруп, ошол негизинде Кумтөр кайра элге, мамлекетке кайрылып келди. Кумтөрдүн элге кайтышы бул эң чоң утуш. Биринчиден, эң чоң жетишкендик. Ошол убагында буну ала албайт эч ким. Бул деген абсурд деп жүргөн кишилердин сөзлөрү да болгон. Таасир дагы маанилүү болду. Элибиздин күткөнү да ошол болчу. Ошол президенттикке келатканда дагы мен Кумтөрдү алам деп келген. Урматтуу Садыр Нуркожоев. Ошол сөзүнүн өтөрүнө чыкты. 2012 жылдан тартып Садыр Нуркожоев Жапаров өзүнүн комиссиясын жетектеп, аябай күйүп, ушул Кумтөр Кыргыз мамлекети иштесе жакшы болот эле деп жүрүп, акыры ушул жетишкендикке жетип, тобубуз канып отурган маалы Кумтөр дагы 10 чакты, 20, 30, 50 жыл иштей берет. Келечеги кең, запастары мол азыр. Ошонун баарын туура иштеп кете беребиз деп мен ишенем. Кумтөр Голд компаниянын президенти Алмазбек Бартабасов Кумтөрдүн мамлекетке кайтышы эгемендик тарыхыбыздагы эң орчундуу окуя, буруш учур болгонун баса белгилеп, бул үчүн өлкө башчы Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирди. Кумтөр компаниясынын 30 жылдык мааракеси менен бардыгыңыздарды чын жүрөктөн куттуктаймын. Чынында бул мааракени жалпы элдик майрам деп атасам аша чапкандык болбос. Себеби Кумтөр бүгүн 100% мамлекеттин менчигиндеги элдик ишкана. Кумтөрдүн мамлекетке кайтышы бул эгемендик тарыхыбыздагы эң орчундуу окуя, бурулуш учур болду. Учурдан пайдаланып, бул улуу ишке катышы бар урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич башында турган Кыргыздын мекенчил уулдарына элибиздин жалпы Кумтөрчүлөрдүн атынан ыраазычылык билдирүүгө уруксат этиңиздер.